A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү jana rayımdуу Allah Taalанын аты менен баштайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Биздин түшүбүзгө кирген эң кызыктуу жагдайлардын бири кээде адам түшүндө түш көрүп жатып бирөөгө үйлөнөт. Же болбосо аял киши турмушка чыгат. Мына ошол турмушка чыккандыгы же үйлөнгөндүгү чындап эле өңүндө үйлөнөбү же үйлөнбөйбү деген маселе боюнча биз сиздерге ушул Ибн Сирин рахматуллах алейхтин китеби боюнча биз бул китепти мурдадагы тааныштырып кеткенбиз. Мен өзүмдөн эч кандай бир нерсе айтпайм, болгону ушул Кудай Тааланын айтканы боюнча жана пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери боюнча бул алым, бул киши түштөрдү жооруган, чечмелеген. Мына ушул китептин негизинде мен өзүмдөн эч нерсе кошпостон ушул китептен сиздерге болгону которуп айтып берем. Андан кийин дагы бир эске алып кете турган нерсе, урматтуу бир туугандар, бул түш менин өзүм түшүнүгүм боюнча айта турган болсом, кээде бул түштү 100% чындык деп дагы айта албайсың. Бул түш өкүм эмес, бул сөзсүз ушундай болот деген бул өкүм эмес. Бул түш болгону арабчада мубашшарат деп коет, болгону бул кандайдыр бир белги, аламат болот да. Бул түш болгону кандайдыр бир белги. Буну жалганга дагы чыгара албайсың, кээде жалганга чыгарсаң чындык болуп калышы мүмкүн, кээде чындыкка чыгарсаң болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн түштү жооруйбуз. Түш жоорулат. Жооруу деген сөз өзү негизи бул божомолдоо деген сөз да, божомолдоо. Бул көбүнчөсү эми ислам дини менен, исламдагы айтылган боюнча, ушул дин боюнча жооруп аткандан кийин көбүнчөсү булар чындык болуп чыгат. Урматтуу мусулман бир туугандар, себеби бул эң туура түш жооруу бул исламда. Ошондуктан кээде эгерде бир нерсени эске алыңыздар, бул түш көрүп аткан кезде кайсыл адам көрдү? Бойдок адам көрдү, же үйлөнгөн адам көрдү, же камакта отурган адам көрдү, же бийликтеги адам көрдү, же ата эне көрдү, ким көрдү? Ушул жагдайдан сөзсүз көз каранды болот. Анан кайсыл убакта көрдү? Кандай моменттер болду? Ар бирин майда чүйдөсүнө чейин билип туруп андан кийин жоорулат да. Мен сиздерге могу кагаздан окуп берип, которуп айтып бергендерим кээде сиздердикине түшпөй калышы мүмкүн. Сиздердин түшүңүздөрдү жооруу үчүн, аны үчүн сиз бардыгын майда баратына чейин, ийне жибине чейин айтып беришиңиз керек болот. Ошондуктан эгерде бул видеону көрүп алып, кээде сиздер жөн эле тыянак чыгарып койбоңуздар. Мен ушундай болот экен да, же жаман жакка болуп калса мен ушундай болот экен да деп сөзсүз баягы ойлонуп жамандыкты эметип албаңыздар. Анан кээде жаман түш болсо дагы кээде жакшы жака жооруп коюш керек, андан эч кимге айтпаш керек жаман түштү. Кудай Таалам жаман түштүн жамандыгынан сактасын, коргосун деп болгону Кудайдан жардам сурап коебуз. Анда эмсе, урматтуу достор, биз азыр сиздер менен түшүндө үйлөнсө же турмушка чыкса эмне болот? Түшүндө үйлөнсө же турмушка чыкса эмне болот? Эгерде эркек киши өзү жалгыз болсо, өзү жалгыз күйөө да, өзүнү жалгыз көрсө күйөө. Өзү күйөө болуп турат, айланасында эч ким жок, келин жок. Невеста жок, мындайча айтканда. Келин жок, турмушка чыга турган кыз жок, анын атын айтышпайт, өзүн тааныбайт, белгисиз болгону өзү эле күйөө болуп турат да. Мындай абалда Кудай сактасын, бул ошол эркектин өлүмү жакындап калганынан кабар берет. Же Кудай бетин ары кылсын, бирөөнү өлтүрүп коюшу мүмкүн. Ушинтип жоорулат. Бул эми китепте ушинтип жооруптур. Эгерде күйөө өзү жалгыз эле боло турган болсо, адам өзү жалгыз күйөө болгон, бирок аялдын аты жок. Ошо үйүнө турган кыз белгисиз экен да, жалаң эле өзүн көргөн. Же анын тааныбайт.
же bir nasabı hiç kim yok da kıskası bir ele özün köre turgan bolsa bul adam je ölet je birөө жарымды өлтүрөт, Кудай сактасын. Андан кийин бул белги болушу мүмкүн. Анан ушундай түш көрүп ала турган болсо, сөзсүз эле мен бирөөнү өлтүрөт экенмин деп коркуп албаш керек. Кудай демек сизди ошол түшүңүзгө ушул нерсени берип атабы, өңүңдө ушундай келечекте сен бирөөнү өлтүрүп алышың мүмкүн, ушундан сактан деп адамга белги бериши мүмкүн да. Ошон үчүн жашоодо ушундай түш көрө турган болсо бирөө, демек ушунун жорулушун уктуңуз. Демек адамдар менен мамиле кылганда этияттап мамиле кылыш керек болот да. Бирөө жарымга бир зыян берип койбоюн же өлтүрүп койбоюн деген өлтүрүп коюудан этият болуш керек. Эми экинчисинде урматтуу бир туугандар, эгерде үйлөнүп жатканда келинди, кызды же аялды өз көзү менен көрсө, түшүңүздө мисалы үчүн бирөөгө айгүлгө үйлөнүп атыпсыз. Анын атын билесиз, анан өзүн тааныйсыз. Андан кийин атын билесиз, чындап атын билесиз, кыскасы затын билесиз, бүт бардыгын тааныйсыз. Эгерде ошого үйлөнүп жаткан болсо, бойдок адам көрө турган болсо, бул үйлөнөт. Чындап үйлөнөт. Эгерде түшүндө bir kızdı tanısa, ошол кызга үйлөнүп аткан болсо, өзү тааныган, анан атыны билсе, насабын билсе, түшүндө үйлөнүп аткан болсо, Кудай буйрса, бул да ошол тааный турган болсо, бул өңүндө дагы үйлөнөт деп жорулат. Андан кийин, эгерде түшүндө үйлөнгөн болсо, ошол аялдын кадыр баркына артыкчылыгы канчалык болсо, ошого жараша султан дагы болот. Кээде түшүндө үйлөнө турган болсо, бул бийликтин дагы белгисин билдирет да. Бул султан же падыша, бир жерде башкаруучу, кыскасы колуна бийлик келишин дагы билдирет. Түшүндө аялын талак кыла турган болсо, аялынын менен ажыраша турган болсо, бирөө ажырашып аткан болсо, же аял киши ажырашып жаткан болсо, бийлигинен ажырайт. Өңүндө бийлигинен ажырайт. Ал эми эркин аялы болсо, бирок бирөө падыша боло турган болсо, падыша көрө турган болсо, аялы болсо, эркин аялдары же күңдөрү болгон болсо, анда бийлигинин бир бөлүгүнөн ажырайт дегенди туюнтат. Эгерде аял киши түшүндө башына тажы кийип жаткан болсо, аял киши түшүндө башына тажы кийип жаткан болсо, же тажы кийип алган болсо, уже башында болгон болсо, же кийип атканын көрсө, же башында уже коюлган болсо тажы, абройлуу, бийлиги бар же бай адамга турмушка чыгат өңүндө. Эгерде бир кыз түшүндө башында тажы көрсө, тажы, корона, орусча айтканда корона көрө турган болсо, бир бийликтеги адамга турмушка чыгат, чиновникке, атка минер адамга же болбосо бай, абройлуу адамга турмушка чыгышын бул түш айгинелейт. Эгерде кош бойлуу аял көрө турган болсо, эми ушул эле түштү кош бойлуу аял көрө турган болсо, анда бала төрөшүн билгизет. Бала төрөшүн билгизет. Ал эми ушул тажыны эркек киши кийсе башына түшүндө, башына кие турган болсо эркек киши, анда бул анын бийликке жетишин билдирет. Эгерде эркек киши башына кие турган болсо тажыны, анда бул эркек кишинин бийликке жетишин билдирет. Бул бийлик ага сыноо болушу мүмкүн. Эгерде баягы кийген тажы алтындан боло турган болсо, бул ошол жете турган бийлик алга сыноо болушу мүмкүн. Же кандайдыр бир жаман жактары дагы болушу мүмкүн. Ошонун жамандыгынан сактан деген белги ишара болушу мүмкүн. Себеби алтын шариатта эркектерге макрух болот да. Ошон үчүн демек түшүндө алтындан тажы кийип аткан болсо, демек бул эркек үчүн кандайдыр бир эскертүү ишарат белгиси болушу мүмкүн да. Себеби алтын тагуу же болбосо алтын бул эркектерге макрух болот. Ошон үчүн
Бул бийликте кандайдыр бир сыноо, бир фитна бар экенин дагы билдирет. Же бул түштү көргөн эркек жогорку даражалуу, же ошондой эле түшүндө эркек киши тажы кийип аткан болсо, жогорку даражалуу бай мал мүлктүү аялга үйлөнүшүн дагы билдирет. Аялга үйлөнүшүн дагы билдирет, мүмкүн. Бул ишара, урматтуу бир туугандар, бул өкүм эме. Эми андан кийин түшүндө шакек тагынуу дагы, түшүндө мындай шакек тагынуу, кээде баягы нике шакегин тагынуу дагы, бул дагы үйлөнүүгө же турмушка чыгууга ишара берет. Андан кийин кандайдыр бир эркек белгисиз эшикти жаап жаткан болсо, бунда дагы үйлөнөт. Кандайдыр бир эркек белгисиз бир эшикти, жөн эле эшикти жаап жаткан болсо, бир аялга үйлөнүшүнөн кабар берет. Ал эми үйгө кирип, эгерде өзүнүн үйүнө кирип, бир тосук жерге кирип, үйгө кирип, үйдүн эшигин ичинен бекитип аткан болсо, ичинен бекитип жаткан болсо, өңүндө күнөө иш кылышы мүмкүн. Күнөө иш кылышы мүмкүн. Ошондуктан, урматтуу достор, себеби адам ошо баягы күнөө иш кылардан мурда баары жокту бекитип туруп, анан бир жерге кирип туруп, эч кимден көрүнбөгөн абалда күнөө жасайт да. Демек, түшүндө ушул нерсени көрө турган болсо, өңүндө күнөө иш жасап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн Кудай Тааладан өңүндө абайлап, Кудай Тааладан коркуп жашашы керек болот, күнөөдөн алыс болушу керек болот. Урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо же түш көргөн болсоңуздар, бардыгын жакшылап, түшүнүктүү кылып комментарийге жазып калтырсаңыздар, кайсыл кезде, кайсыл учурда, кандай убакта көрдүңүздөр, эрте менен көрдүңүздөрбү же кечинде көрдүңүздөрбү, ошону жакшылап, детально дейт го, жазып калтыра турган болсоңуздар, мен сиздерге Кудай буйрса китептен карап, анын жоорулушун дагы айтып бергенге аракет кылам. Кудай Таалам дайыма бизге жакшы түштөрдү насип кылсын, дайыма бактылуу болуп жашайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.